Дөбө Коргон айыл аймагынын тургуну Биби Хадича Мамарасулова 3 баланын апасы. Айына 4000 сомго жетпеген жөлөк пул алып келген. 2023 социалдык келишим долбоорунун негизинде 100 000 сом каражат алган. Бул каражатка алгач бир баш уй торпогу менен сатып алган. Бүгүнкү күндө ал бодомалы 5 башка көбөйгөн. 100 000 пул алып 2023 мамлекет тарабынан берилип жаткан 100 000 сом кайтарымсыз каражатты алдым. 100 000 сомду алып эле торпогу менен уй сатып алдым. 1,5 жылда 5 башка көбөйдү. bir yılda 1,5 yılda 5 көпөйдү. Каарманыбыз берилген каражатты натыйжалуу пайдалангандардын бири. Кайтарымсыз каражаттын артынан өз бизнесин баштап кирешеге чыккан. Ишкердиктин натыйжалуулугун көрсөткөн Мамарасулова 2024 мамлекет тарабынан 200 000 сом пайызсыз насыя алган. Pul alıp davlat tomonidan Өкмөт тарабынан пайызсыз 200 000 сомду алып эле дагы торпок сатып алдым. Ошону менен азыр 9 баш малым бар. Буюрса торпогумдун чоңу 100 000ге барып калат. Ушул жерде байлап багам. Аралашма жемди бышырып атала кылып берем. Атала ичкен мал тез семирет экен. Бул ишкердигими дагы өркүндөтүп чакан ферма ачсам деп пландап жатам. Калкты жакырчылыктан чыгарып, туруктуу иш менен камсыздоодо өлкө башчысынын демилгеси ийгиликтүү ишке ашып келет. Мунун арты менен бир кезде мамлекеттен жөлөк пул алып келгендер эми бизнес идеяларын ишке ашырып, алды иш берүүчүгө айланды. Ош облусу боюнча алардын саны 6078ге жетти. Бул үй бүлөлөрдүн ичинен пайызсыз 200 000 сом алгандардын саны 14кө жетти. Ош облусунда 6078 үй бүлө соц контракттын негизинде 100 000 сомдон акча каражатын алып, өз ишмердүүлүгүн ийгиликтүү улантууда. Ошол эле 100 000 сом соц контракттын негизинде алган жарандарыбыз патент ачып, салык кызматынан өткөн жарандарга жеңилдетилген 200 000 сомдук кредит берилген. Бул азыркы күндө облус боюнча саны 14кө жетти. Үй бүлөлөргө маалыматтар азыркы учурга чейин берилип келатат. Алгандар дагы райондук социалдык эмгек социалдык камсыздоо башкармалыктарына өздөрүнүн арызы менен катталышат. Социалдык контракт программасы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө каржылык көз карансыздыкка жана туруктуулукка жол баштоого мүмкүнчүлүгүн берип, жигердүү ишин улантууда. Социалдык контракт программасы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө каржылык көз карансыздыкка жана туруктуулукка жол баштоо мүмкүнчүлүгүн берип, жигердүү ишин улантууда. Айымкан Исралы кызы, Нурдөлөт Сантаев, Ош жаңылыктары.